Приготовились. Камера. Мотор. Есть. Сценаның 9 кадр 7 дубль 2. Қарап тұрасыңар келечекте барыңар. Баштарыңар менен. Начали. O gelecek, tavışmağın jengildi. O gelecek, tübün çeksiz gemiydi. O gelecek, gölü bağına. Al barıp oturğusu julu jumşaktağına. O gelecek, tavışmağın jengildi. O gelecek, tübün çeksiz gemiydi. O gelecek, gölü bağına. Al barıp oturğusu julu jumşaktağına. Бул фильмдин идеясы продюсерибиз ошол Залкар Продакшндын продюсери Жыргалбек Кеней деген байкеге таандык. Сценарийин болсо өзүбүздүн студиядагы балдар жазганбыз. Үчөөбүз отуруп алып жазып, сценарийде да өзүнчө бир процесс болду. Себеп дегенде ар бир эпизодду, ар бир каармандын айтайын деген оюн ушул кичинекей балдардын кичинекей болуп туруп чоң адамдардай кадам таштагандардын баарын мындай жанагы чоң апалар байпакта окугандай биз дагы токуп айрым жерлерден чыгып кетип аттык, айрым жерлерден мээбиз жетпей калып атты, айрым жерлерден кичинекей балдарды эле чоң адам кылып эле алардын бир чоң эле ой жүгүрткөндөй кылып кайрай балдар. Биз бул балдарды чота чоң адамдай кылып атабыз. Булар деген өспүрүм, булар болгону эле 10 жаштагы балдар деп кайра ал балдардын деңгээлине чыгып аттык. Есть. Сценаның 9 кадр 12 дубль 2. Наның жеп атасың? Нурсултан. Начали. Назик Бердибековна. Жумуш Келечектин кең жолу бара берсең түгөнбөй, чөгөлөбө бүгүлбө, жалбырактай күбүлбөй, калса калсын деп өзүң жанталашып жүгүрүбө. Саралатты токуда, сапарың тартын чокуга, келечегиң кем болбойт, көңүлүң бөлсөң окууга, кемчиликти кечип, түйүндөрдү чечип, жоруктарың жолго таштап жаманыңды бекип, өз күнүңдү сезип, ой жүгүрсүн безип кетип, бетин ачпасаң да Бул тасманы эң башында пландаштырып атканда эле дал ошол кайсыл жактан тарталы, шаардан тарталы, келгиле көлдөн тарталы, айылдан тарталы, кайсыл жакка барсак болот деп элем. Дал ошо мен өзүм ошол Скулебрастын тоң район Макамбаев айылында болом. Ошол жактан тарталы. Менин аты менен ошол жерде продюсер агабыз ошол жерде анан барып ошол биздин үйүбүздө калып, ошол айыл тургундарды, кошуналардын үйлөрүн колдонуп тура келди. Ошол жактан тарттык. Менин айылымды сагындым, жүрүп кеттик айылга, жүктөрүңдү дайында. Менин айылым, апамдын анын сагындым, жан дүйнөнү кубаткан, суусун ичсең булакта. Нормально. Майрамбек деген каармандын образын жараттым. Ал роль мен үчүн жазылган. Ушул сценарий жазуу учурунда эле атайлап мага арнап жазганбыз. Ал образды чыгаруу дагы мындай даярдангам. Съемка башталганга чейин мындай толкунданып, кандай ойнойм, элге кандай болот, эмнесин кошом деп. Анан съемка башталганда эле ошол жактан күлкүсүн таап алдым. Андан ары мындай өзүмө кийип алганга аракет кылдым да ошол образды. Өрүм үзүлбөйт, жүрөк согуп дүкүлдөйт, келечектин кең жолу бара берсең түгөнбөйт, чөгөлөбө бүгүлбө, жалбырактай күбүлбө, калса калсын деп өзүң жанталашып жүгүрүбө. Команданын ичинен ошо ар кимибиз өзүбүздүн кызмат ордубуз бар. Менин кызмат ордум фильмде режиссерлук болдум. Бул режиссерлук болгондо дагы мен үчүн абдан чоң жоопкерчиликти сезип аттым. Себеп дегенде кино тасма кандай чыгат, бул режиссердун да көз каранды да. Анан жөн эле кадрларды коюп туруп, камера, мотор, начали деп коесуң, балдар ойноп коет, оператор тартып звук жазып коет, монтажер монтаждап коет.
бирок ошол эле окуядан чыгып кетпей, ар биринин образын чыгарып, ар биринин көзүнүн карегиндей карап, баарын бири бирине айкалыштырып турган чындыгында мен үчүн абдан оор болду. Команданын дагы мага ошончолук ишенимин мен сезип турдум. Чөгөлөбө бүгүлбө жалбырактай күбүлбө калса калсын деп өзүң жанталашып жүгүрбө саралатты токуда сапарың тарттың чокуга келечегиң кем болбойт көңүлүң бөлсөң окууга кемчиликти кечип түйүндөрдү чечип жоруктарың жолго таштап жаманыңды бекип балдардын жоопкерчилиги мисалы тасмада балдар чоң трассага чыккан жери бар, велосипед тээп тепкен билген балдар бар экен, билбеген балдар бар экен, кичинекей чоң. Анан ошол трассадан дагы машиналар өтөт. Биз эки жагына туруп алып тосуп аттык да. Балдарды азыр тартып атабыз, абайлагыла, балдар бар, акырыныраак айдагыла деп. Менин айылым апамдын анын сагындым жан дүйнөнү кубаткан суусун ичсең булакта. Келечек тасмасында мен администратордун милдетин аткардым. Съемочный команданы чогултуп, съемочный площадканы даярдап, обед менен камсыздап, андан сырткары массовканы чогултуп, мындайча айтканда бардык административдик иштер менин мойнумда болду. Менин айылым таппайсың го айыбын, корот карыңын дамын турам сагынып, таттуулардан татаки, катып койсо табаки, ата кемдин акчасына бал муздактан алаки. Кино албетте кыйын болду. Өтө кыйын болду. Эмнеси менен кыйын болду? Балдар менен иштөө аябай кандай кыйын болду. Башка кинолорго салыштырмалуу бул фильмдин өзгөчөлүгү жаш өспүрүмдөр менен болду. Болгондо да 5-класстын окуучулары, балдардын жаш курагы 10-11 жашта. Себеп дегенде булар бала кыял, булар ойноп турган убагы, булар эркелеп турган убагы, булар жарым саат, 1 сааттан кийин эле курсак ачып калат. 1 саат, 2 сааттан кийин эле уйкулары келет. Ар биринин көзүн караш керек, ар бирин байкап туруш керек. Бирөө суу ичем дейт, бирөө уктайм дейт, бирөө тамак ичем дейт, бирөө чарчадым дейт. Ошолардын баарына бирдей карап, ошолардын баарын тигини тарынтып албайын дейсиң. Буга жакшы сүйлөсөң, бул калып калчу деп болот. Ар бирине мындай адам 200 болсо, биз мындай 5-600 болуп аттык да. Буга өзүнчө мамиле кылабыз, буга өзүнчө мамиле кылабыз, буга өзүнчө мамиле кылабыз. Ошентип бул кинонун кыйынчылыгы менен ийгиликке жеттик. Буюрса жакшы алдыда отзывдар, комментарийлер, каалоо тилектер абдан жакшы болуп атат. Ушунчалык таасирлүү кино болуптур. Ошонун бүт жана кемчиликтерине карабай келип туруп, ушунчалык биринчиден историясы жакшы жазылыптыр, актерлорду жакшы тандаптыр. Анан ушундай куюлуштуртуп жөнөкөй эле бир окуяны бир философиялык деңгээлге чыгарып, элди мындай үгүттөй турган нукура үгүт киносу болуптур. Нукура тарбия киносу болуптур. Анан чын айтканда биз балдарга көңүл бурбай калганбыз. Анан ошо балдардын ички дүйнөсүн жөн эле ачып эмес, балдарды эркелетип эмес. Бул тасма жалпы кыргыз элинин бир жүрөгүн козгоп, чоң таасир берип, баягы үгүттөп, Кыргыздын жерине, элине, чын эле келечегине бир ураан чакыра турган тасма болуптур. Кылбакен макылдарга жем кылба ортобуз толуп бутасын кураган чөлден. Кары келсе ашка, жакшы келсе ишке, көргөн азыр күндөр белек экен бизге. Алсыздарга тийбе, этият бол силге, эркек атты өчүрүп, узун көйнөк кийбе. Биз бул кино тасма тууралуу дагы абдан көп ойлондук. Себеп дегенде мугалимдердин бүгүнкү коомдогу орду, мугалимдердин бүгүнкү актуалдуу болуп турган темасы бизди аябагандай жүрөгүбүздөн орун алды. Себеп дегенде өзүңүздөр көргөндөй эле социалдык тармактарда мугалимдердин гана көйгөйлөрү ачыкка чыгып, мугалимдердин гана бүгүнкү күндөгү коомдогу орду кандай болуп атат, ошол тууралуу болуп кетти. Анан биз дароо команда менен темирди ысыгында чап дейт эмеспи кыргызда. Биз да темирди ысыгында чабалы, келгиле. Келечек кино тасмасынын темасын Кыргызстанга эмес, мугалимдерге оодаралы. Себеп дегенде бүгүнкү күндө чын эле мугалимдердин орду аябагандай алсыздап, мындайча айтканда жокко чыгып бараткандай. Балдар, мен баарыңарды жакшы көрөм. Өзүңөр билгендей мен кетип атам. Эми менин ордума кайсы мугалим келбесин, сиздер мени уят кылбай жакшы окугула.
үй тапшырмасын убагында аткаргыла. Айыл текстті бала. Bilimi çok ömür ötse, büyüklükte görmey etmek. Adamzat şahısın baymım ötükün, muğalimden basığım bat, barıkta sıyla. Бул эмгекти жалпы студиядагылардын эле иши деп айтпаймын. Ушул эмгекти жаратууга кичинекей болсо дагы чоң салымдарын кошкон, керек болсо кичинекей сөзүн айтып демин берген, ар бир ушул келечек тасмасынын артында иштеген, ошол эле тартуучу топко, жалпы тартылган актер агаларыбызга, эжекелерибизге, ошол Тоң районунун, Ысык-Көл областынын Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы тандалып алган жалпы кичинекей актерлорубузга, ошол жактагы айыл тургундарыбызга, ата энебизге рахматыбызды айтабыз. Себеп дегенде сиздердин батаңыздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен ошол тасманы алып чыктык. Ал сиздердин бизге болгон мамилеңерди, эмгегиңерди эч качан унутпайбыз. Бул жерде бизде ушул продакшн, Залкар продакшн студиясынын өкүлдөрү турат. Булар тарабынан бир аябай жакшы бир кино тасма тартылган экен, келечек деп. Ал жерде ошол миграцияга басым жасап, билим берүү, кыскасын айтканда Кыргызстанда болгон көйгөйлөрдүн баары чагылдырганда, биз рахмат силерге жана кинонун премьерасына чакырган эле барып канчалык премьераларга барып жүрөбүз, бирок ошол залдын ортосунда, кинонун тасманын ортосунда тура калып, элдер кол чапкан кинону көрө элгем да. Ошондой бир жакшы бир жагдайлар болду. Чоң рахмат. Бул кинону тартыштын булардын максаты ошол биздин жарандарга, ошол Кыргызстанда болгон маселени көтөрүп чыгып, ошол кино аркылуу жеткизсек, анан бийлик өкүлдөрүнө жеткизип, ошол көйгөйлөрдү чогуу чечсек деген максат экен. Жалпы журтчулукка студиябыздын атыбыздан, продакшныбыздын атынан, Залкар продакшн студиянын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан бизден алыстабаңыздар. Биздин Залкар продакшн студиябыздын YouTube каналы бар, Instagram баракчасы бар. Ошолорго катталыңыздар, TikTok бар, ага да катталыңыздар. Биз менен болгон кызыктуу окуялар, кызыктуу нерселердин баары ошол биздин соц тармактарда. Ар дайым биз менен дос болуңуздар. Финалдык сцена, келечек кино тасмасын жыйынтыктап атабыз. Начали! О келечек, табышмагың жеңилдей. О келечек, түбүң чексиз кемигдей. О келечек, көлө багыңа, ал барып олтургучу жылуу жумшак тагыңа. О келечек, табышмагың жеңилдей. О келечек, түбүң чексиз кемигдей. О келечек, көлө багыңа, ал барып олтургучу жылуу жумшак тагыңа. Үмүттөрүм үзүлбөйт, жүрөк согуп дүкүлдөйт. Келечектин кең жолу бара берсең